Саламатсыздарбы, ардактуу катталуучулар, каналдын көрөрмандары, кутман күн бардыгыңыздарга. Бүгүнкү видеомдо эң бат жасалуучу банан пирогун көрсөтөм. Банан пирогу үчүн бир жумуртка, разрыхлитель, бышырылган сүт жана un, кум шекер керектелет. Бир жумуртканы чагып салып алабыз. Жакшылап жумуртканы жакшылап чалып алабыз, аралаштырып, бир аз щепотка, кичинекей туз кошуп алабыз. Кум шекер кошуп алабыз, көз өлчөм менен 50 граммдай. Кум шекер кошуп алып, дагы жакшылап чалабыз. Көбүртө чалып аласыздар. Көбүрт чалып алгандан кийин сүт кошобуз. Сүттү 200 граммдай сүт кошуп алгандан кийин un салабыз. Un дагы бир 200 граммдай болуш керек. Аралаштырып турабыз. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин мына ушундай коюлукта болуш керек. Сметанадай болуп. Эми көз өлчөм менен 3 чоң кашыктай, 3 аш кашыктай май куюп алабыз. Дагы аралаштырабыз. Аралаштырып алдык. Эми разрыхлитель салып алабыз. Бир чоң кашыктай разрыхлитель, бир аш кашыктай разрыхлитель салып, дагы аралаштырып алабыз. Бат жасалуучу, абдан бат жасалуучу банан пирогу. Эки бананды тегерек кылып, анча ичке эмес, анча жон эмес кылып кесип алабыз. Мындай сковородканы, түбүнө тартпаган антипригарный сковородкага кум шекерди себилип алабыз. Бананды тегерек кылып тизип алабыз. Бананды бир катар кылып тизип, ортосунан дагы бир жолу тизип, анын ортосуна дагы бир катар тизип алдым. Эми аралашманы куябыз. Аралашмабызды куюп алабыз банандын үстүнө. Дагы бакырын.
капкагын жаап алабыз сковородканын. Отту төмөндөтүп коебуз. Мына пирогубуздун дагы үстү катыды. Эми аңтарып алабыз азыр. Сковороданы бир аз майлап, эми бул жак бетин салып алабыз.